Килем көчөт келтирип, чырмак салган чейине. Бул элдик көркөм колөнөрчүлүктүн төбөлүктүү жердиги. Саламатсыздарбы? Эфирде таберик көрсөтүүсү. Бүгүн биз чий чырмоо туурасында айтып беребиз. Чий чырмоо өнөрүн илгертеден апаларыбыз туу тутуп, кол өнөрчүлүк катары аздектеп келишкен. Деген менен чийди күнүмдүк жашоо турмушта да колдонушкан. Улуттук боз үйүстү тегеретте курчап, апаларыбызга таандык болгон ашкана тарабына чыгдан кылып даярдашкан. Ал эми чийди даярдоодо мына 1 метр бийиктиктеги бакан жыгачтарды даярдап, мындай таштардын жардамы менен чийди бекем кылып орошкон. Ал эми бул чий кандай жол менен даярдалат? Апаларыбыздан сурап көрөлү. Амансыздарбы? Чийди алгач даярдоодо эмнеден баштайбыз? Азыр сиздер чийге түз берип, сүрөт берип даярдап жатасыздар, Эмне сүрөттү түшүрүп жатабыз? Алгач эмнеден баштайбыз чийди даярдоо үчүн? Мен сиздерге да жардам берип, чий өрөгөндө үйрөнөйүн. Чийди даярдоонун өзүнчө ыкмасы болот. Чийди балталап, кесип алганга болбойт. Антип алса чий талкаланып калар. Муну талаадан ыгын билген киши жамбашка салып, бурап тартып, ошондо чий мындай болуп түбү менен чыгат. Мына бул жерде байлап, даярдап, тасалап койгонбуз да, бул түбү менен чыгат. Түбү менен чыккандан кийин муну алып келип коесуң. Ал убакта тартып келген убакта бул жап-жашыл болот. Анан муну бир убакытка чейин коюп коесуң. Анда ошондо сырты кургайт. Өз аягы как кургап түп-түз кылып коюп койгондон кийин жакшынакай болуп турат. Анан кийин барып муну арчыйсың. Ошондо түптөрү мындай болот. Анан мунун түбүнүн баарын кайра кесип чыгасың. Анан кийин сүрөт салынат. Кагазга, плакатка сүрөт салынгандан кийин барып эмнени салгың келсе, эмне оюңа келсе, өзүңдүн калыбыңа жараша да. Илгертен эле ар бир кыргыз уруусунун эн белгиси болгон. Анан ошондо бул дагы бир уруунун эн белгиси. Муну мен чийди биринчи токуп алып туруп, анан жип менен, ийне менен сайып чыккам. Мына бул өзүнчө бир кыргыздын эн белгиси. Муну кичирээк кылып эле токкам, ошол убакта чий азыраак болуп калган. Анан калган чийдин учтарынан түшкөн жиптер менен эле, чийлер менен эле муну мен ийне менен сайып токуп бүтүргөм да. Андан кийин кызыгып калдык. Анан негизи эле мен мурунтан эле ушул хобби менин өзүмдүн. Азыр мыногинтип сары уруусунун эн белгисин түшүрүп атабыз. Муну чийди тазалап арчыгандан кийин буга тууралап кесип аласың. Анан ар бирин белгилейсиң, мындай коюп туруп. Анан ошол белги келген жерден баштап берге сары жүн, берге көк жүн, кайра сары жүн белгилеп ороп алып туруп, анан ошондо мындай болуп түшөт. Анан мунун баарын кайра чийге токкуганда саруу деген жасыл болот да, анан бул жерге чейин бүтөт. Анан аяк жагына чачык тагып, бул энди чакан панно болот. Биз ушинтип чогулуп отурганда ар кайсыны сүйлөшөбүз, каткырып күлөбүз. Анан эриккенде келгиле энди бир куплет ырдап коелу деп ырдап коебуз. Кана эже келиңиз. Баштайлыбы? Келиңиз эже. Тауда өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбул үндөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз, таңдагы булбул үндөнүп ай, таңшып бир ырдар чагыбыз. Мына азыр жакшы эле 5-6 чий даяр болуп калды. Муну алып барып, энди сымырда. Чийге оройбуз, Ооба, чийге токуймун муну алып барып. Бисмилла деп мына бунун башталышын ушундай кылып токуп койгонмун. Энди муну бул жакка салып эле
токуй бериш керек. Ошондо мунун Кеңес буларды мен карап турайын. эки башы бос болот. Ташты дагы эч убакта алмаштырбаш керек. Туура эмес болуп токулуп калса, ит тишидеп, жип сулуу түшпөй калат. Сөз жок, муну бул жагына, а бул жипти кайра бул жагына алып келиш керек. Антпесе бул ит тиши болуп калат дагы, сулуу түшпөй калат. А мындай кылганда, мына бул жердеги токулганын көрүп атасыңарбы? Ошондо мындай болуп туруп түшөт да. Мына бул токулган оңой эле, негизи убакытты мынагы жипти орогон көп алат. Баары бир ошондой деле. Бул мындай кетет экен. Жок, мынагы ар бир тамганын өзүнүн сарысы келиш керек да. Мына бул мындай келет. Демек, бул орогондо дагы кезек-кезеги менен орош керек экен да, сүрөткө жараша, Мына сүрөткө жараша. Ошондо мына тамганын учу болуп кетип атат. Бул таштарды дагы ороодо дагы мындай атайын белгилей турган өзгөчөлүктөр барбы? Жипке орогондо, ташты тандоодо. Ташты тандаганда сулуу, жакшынакай таштарды жууп тазалап алып келип, негизгиси бул жип таштан түшүп калбаш керек да. Ташка оролгондо жип туруп калыш керек. Болсо жакшы да, мына апалар жардам берип мына чийди кошот чырмашып атпайбы? Бул бат бүтөт. Чийлер чырмалып, жүндөр даяр болуп чырмалып калгандан кийин муну минтип койгондо бат бүтөт да, бат оңой эле болуп калат. А жалгыз болсо деле жасай берсең болот муну. Кызыгасың ошончолук. Эми бул чийди мен коюп көрөйүн, Сен коюп көр. Ушул сүрөт кара эле болуп атат, Же бул чоң болуп калат. Койор. Келди. Ошол ташты нар жагына тышта. Берки ташты бер жагынан ал, бер жагынан. Тигил тышталган таштын бер жак бетинен өткүзүп аласың. Оң сол дегендей эле экен да? Янына алгы? Биринчи бул ташты тышта. Тышта ер. Мындай, Өзгөчө бир башкача сезимдерди тартуулайт экен, Кадимкидей. Мына көрдүңбү? Кыра чыккандай сонун кобос болуп түшүп атат. Мына мен азыр силерге мурунку жасалган чыгданды, апалардын жасаган чыгданын көрсөтөйүн. Мына бул мурунку апалар жасап, мына буга канча эмгек, канча мээнет. Ушунун ар бирин ушундай кылып токуп, ороп, өң өчүп калса дагы ошол моюнча турат. Бул кийинки реставрация кылып койгондогусу да. Көркөмдөп жасап койгондогусу. Бул чийдин эскиргенден баары бир баштары кетет да. Анан мунун узундугу бир 3 метр, мына бийиктиги 1,5 метрден да ашат. Муну боз үйдүн оң тарабы чыгдан, аялдарга тиешелүү ашкана болгон. Муну чыгдан деп ошо тартып койгондо, идиш аяктарын коюп, тамак ашын коюп туруп, анан ушуну тартып далдалап коюшкан. Мына урматтуу телекөрүүчү, улуттук көркөм кол өнөрчүлүгүбүздүн бири болгон чий чырмоо туурасында апаларыбыздан кенен маалымат алдык. Мына ушундай улуттук көркөм кол өнөрчүлүгүбүздү даңктаган, даңазалаган таберик көрсөтүүсүнүн келерки программасында жолукканга чейин саламатта туруңуздар. Булбул бакта сайран, ала тогур кыз желгеси,
артык сайган саймадай. Жерибиz көркөң айлуу, элибиз билбейт муң кайгы, ынтымак достук бизде бар, ырдайлы достор ырдайлы.